Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүндө өткөн жыйында бүгүнкү күнгө карата облустагы абал ыкчам штабтын мүчөлөрүнүн район шаарларда аткарылып жаткан иштери тууралуу талкууланып, мектептердеги окуу процессинин жүрүшү жана алар COVID-19 илдетинен коргонуу каражаттары менен камсыз болуп жатабы деген бир катар маселелер көтөрүлдү. Бүгүнкү күнгө карата облус аймагында COVID илдети менен 35 учур катталса, алар менен байланышта болгондордун саны 129 жетти. Илдетти жуктургандар менен байланышта болгондордун ар бирине үйдөн чыкпаш үчүн милдеттенмелер толтурулуп, дарыгерлердин көзөмөлүндө болууда. Бүгүнкү күнгө 35 учур катталды. Бул эми мурунку 3-4 күнгө мурункуга караганда бир эсеге азайып атат. Мурунку 60-тан ашкан учурлар болгон. Бул мурун биз эпид прогноз жасаганда негизи ушу 20-сынан кийин азаюуну күткөнбүз. Ошого байланыштуу мына азыр бүгүнкү акырынан азайып келатабыз. Мунун эми ушу 35 учурдун 129 контактный бар. Биздин кызматкерлер ушу ар бир контакт менен иш алып барып, ар бирине жана милдеттенме толтурулат. Үйдөн чыкпаш үчүн ушундай аны ушу жергиликтүү жанагы мед кызматкерлер көзөмөлгө алат. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Элмира Усенова ковид менен күрөшүүдөгү өкмөттүн 163 жана 171 токтому жокко чыгарылганын, мындан кийин бардык жоопкерчиликтер облустун, райондун жетекчилерине жүктөлөөрүн белгиледи. Ошондой эле ооругандар Жети Өгүз районунда көп катталгандыктан район башчылыгына тапшырмалар берилип, жетекчилерди жыйынга толук катышуусуна жоопкерчиликтүү мамиле жасоого чакырды. Монча контакты бар экен, о айыл өкмөттөн экен, о айылдан экен деген маселени карабайсыңарбы? Кечээ күнү 4 болгонсуңар Жети Өгүз. Бүгүн 5 болуп атасыңар. Ошо 9 киши булмас. 2 күндүн ичинде. 2 күндүн ичинде 9 кишинин канча контакты бар? Билбесең эмнеге келесиң штабка? 9 кишинин 51 контакты бар, тапталган делбелеринде. Ишти иштеш керек. Эмнеге постоянно чогулуп акимдер жок? Катышпайбы? Анда тиешелүү чараларды мен жазып берем. Бүгүнкү күндө облустук бириккен ооруканасында 119 бейтап дарыланууда. Анын 69-у Каракол шаарынын тургундары, ал эми калгандары райондордон келгендер. Анан эми стационарга жатканында эмес кеп, бул жердеги жаткандардын оор крайне тяжелый деген эң оор акыбалдагысы бүгүнкү күнгө 10 болуп атат. Анан мунун 6-7 бул биздин обл больница болгону менен Каракол шаарынан 2, калгандары мына бардык райондордон. Түптөн бирөө, Жети Өгүздөн бирөө, Тоңдон бирөө, Ак Судан 2, анан ушулар болуп атат да. Анда мындан тышкары Жети Өгүздүн өзүндө дагы 2 крайне тяжелый жатып атат. Бул эми мынчалык тяжелыйга келип түшкөн себептерин мындай кичине иликтеп сурап атабыз, бирок иш жүрүп атабы, мен да таң калам, же биз жетпей атабыз. Ошол эмне үчүн оор акыбалга келип атат? Семейный врачтар ошолорду билеби, мобильный биреби эмне үчүн оор акыбалда келип түшүп, ошол жерден чыга албай атабыз да. Ушул иш жүрбөй атат менимче. Мурун Элмирантына подворный обход выявить ойлогонбуз. Азыр жанагы мобильный бригада тургандарды күнүгө отчетун эртең менен чалып берип, ошо больныйдын акыбалын булар толук кандуу билбей атышат. Барып коюп атат, бир жумадан кийин кайра кайрылып, мен баягы дарыны ичип бүттүм, жакшы эмесмин деп крайне келип атат деп мен өзүм ойлоп атам. Мындан сырткары мектептердеги жылуулук системасына көңүл буруш керек экени белгиленди. Ошондой эле район шаар жетекчилерине облустук ыкчам штабтын келерки отурумуна чейин өз аймактарындагы абал тууралуу так маалымат берүү тапшырмасы берилди. Айнура Оразобекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктар кызматы үчүн Каракол шаарынан.